Азыркы учурда 2 күндүн ичинде биз ошо маршруткалардын айдоочуларына өзгөчө тренинг өткөзүп атабыз. Кантип ушул кыз балдарга жана аял заттарга ыдыкты алдын алуу чараларды маршрутканын чөйрөсүнө иштеп чыкты. Себеп акыркы жылдары маршруткаларда ошо адамдарга кол салуу, кыз балдарга, аял заттарга мындай ыдык көрсөтүү, зомбулук көрсөтүү окуялар көп болуп кетти да. Бул коомчулукка абдан чоң көйгөй, чоң маселе. Анан биз мэрия менен биргелешип, алардан кеңеш алалык деп атабыз, рекомендация алалык деп атабыз. Кантип биргелешип ушул ар бир маршрутканын чөйрөсүндө мейли кыз бала болобу, аял зат болобу, жаш кыздар болобу, ыдык көрсөтүү аракеттерди жокко кетирүү жана аларды алдын алуу жолдорун иштеп чыгабыз деп. Эл ичинде ушул сексуалдык зомбулукка каршы күрөш болуп атат. Мынакей азыр 16 күндүк тренингдер болуп атат ушул боюнча. Мен ойлойм, бүгүнкү күндүн жемиши ушул атайын биздин өкүлчүлүктөр келгендер элге туура маалымат жеткирип, ушул ыдык болобу, зордук, зомбулук болобу алдын ала көрүшү деп эсептейм. Бүгүнкү күндүн ушу тренингдин үзүрү жемиштүү болот деп ойлойм. Окутуулар негизи керек экен, көп мындай буга чейинки вопростор бар болчу. Ошолорду азыр уктук. Эмнеге андай болуп атканын. Кыргыз өлкөбүзгө жардам бериш, аял заттын кандай укуктуулордун билиши, өзүм деле келген кыздарым бар дегенде, ошолордун проблемаларын чогуу чечишип